Kırgızstan agrardıq өлkө. Айыл чарбасын мамлекет сөзсүз колдош керек. Биздин дыйкандар, фермерлер айыл чарба машиналарын арзанына качырып, Кытайдыкын алышып жүрдү. Ал арзан болгону менен сапаты начар, кубаты начар, көпкө чыдабайт, тез бузулат. Белоруссиядан, Россиядан айыл чарба техникаларын алабыз. Мен бүгүн Германиянын Класс деген айыл чарба техникасын, шаймандарды чыгарган заводуна келдим. Сапаты жогору, дүйнөнүн бардык булуңгучтарына коюшат экен. Кыргызстанда да алат экен. Бирок булар абдан кымбат. Сапаты чоң болгону менен мына бул жүгөрү оротулган комбайн. Былтыр Кыргызстандан бирөө алыптыр. $300,000 $500 миллион чейин экен. Кыргызстанда да ушундай комбайн ала турган фермерлер бар экен. Бирок мен бияка келгенимдин эң негизги себеби Мирлан Бакиров, мамлекеттик мүлк фондунун директору, мага 3-4 ай мурун чыгып, 4-5 жыл мурун биз Германияга бардык эле. Ана ошол Класс заводунда болуп, анан алар 3 жыл, 5 жыл иштеген, колдонулуп калган машиналарды кайра капремонт кылып, 2 есе арзан сатат экен. Сиз ошону сүйлөшүп келиңиз. Биз Айыл банк аркылуу дыйкандарга лизингке берелик деп айтты. Мен мына бүгүн келдим. Ошол БУ техниканы ремонт кылып сата турган компаниянын директору менен тааныштым. Чын эле ал айтат, 30, 40, 50%ке чейин айыл чарба продукциялар, анын ичинде комбайн, комбайндын түрү турат. Могул жерде шалы, күрүч оротурган комбайн бар экен. Будай жыйнай турган комбайн бар. Чөп жыйнай турган, жүгөрү жыйнай турган комбайндар бар. Трактордун түрлөрү бар. Мен жана айткандай бул кымбат, бирок ошол өлкөгө ылайыктап, анан 3-5 жыл болуп калган тракторларды, комбайндарды капремонт кылып, гарантиясын менен берип, сервистик кызматы менен түзүп бергенге мындай даярбыз деп отурат. Ушуна мына $300,000 комбайнды $150,000 биздин дыйкандар алып калса, кыйла аларга эконом болот эле. Мен бул жакка келгенче мүлк фондунун жетекчиси алмашып кетти. Канатбек Тургунбеков деген жигит төрага болуп калыптыр. Аны менен да жолдо келип атып сүйлөштүм. Ал да ошол мамлекеттин программасы жетекчи алмашканына карабастан туруктуу болуш керек. Аны биз иш жүзүнө ашырабыз. Эгер сиз сүйлөшүп, бизге ылайык келе турган шартта болсо, дыйкандарга ушул арзан Германиянын сапаттуу техникасын лизингке бергенге аракет кылабыз деп айтты. Мен бул жердеги компаниянын жетекчилери менен сүйлөштүм. Алар принцибинде макулбуз дейт. Шарттарын сүйлөшүп көрөйлүк. Кызыктар, бийлик органдары, кызыктар компаниялар келсин деп күтүп жатышат.